Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш бул аптада кезектеги жыйынын баштады. Ал эми бүгүн жаңыдан дайындалган өкмөт мүчөлөрү ант кармады. Парламентаризм сабактары талкуубуздун коноктору Абдувахап Нурбаев жана Каныбек Иманалиев кош келдиңиздер. Адегенде бүгүнкү темабызга байланыштуу кыскача тасмабыз бар, көрүп алсак. Мен Исаков Сапар Жумакадырович Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Сапар Исаков баштаган жаш жана өздөрү айтмакчы технократ өкмөттөн эмнени күтүүгө болот? Биз эгемендүү алгандан бери эң жаш премьер-министр шайланды. Бүгүн антын берди. Анан биз бир ошол жаңы өкмөттүн жаңы программасы менен таанышып чыктык. Ошо жогорку кеңешке келип өзүн коюп атканда ошо жаңы доорго 40 кадам деп. Эми бул жерде буга чейин айтылып аткан ошо таза коом деп ошо программаны айтып атты эле. Ошол жерде айтылып аткан иш-чаралардын баары ушул программага кириптир. Бул жерде эми жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар, эми идеалдуу эч нерсе жок, бирок биз үмүт кылып атабыз эми жаңы команда жаштар менен келип иштейбиз деп. Бир жаңы прогрессивдүү ойчул, жаңы ойлонгон, азыркы заманга ушу талаптарга жооп бере турган жаш кадрлар келип буйруса, ушул Кыргызстанда бир жакшы бир өнүктүрүп жаңы бир кадамга чыгарат деген. Депутаттардын суроолорунан байкадык да, көбүнчөсү эле мына келе жаткан президенттик шайлоону таза өткөрүп берүүгө салым кошкула, андан сырткары мына кыштан аман эсен чыгалы дегендей сунуштар, суроолор берилип атты. Ал эми Кыргызстандын ошол экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн, экономикалык өнүгүүсүн камсыздап берүүгө жаңы өкмөттүн программасындагы бир кандайдыр бир кепилдиктер, сиздер ишенген бир тараптары бар бекен? Эми бул суроо шайлоо боюнча берген туура, анткени дүйнө жүзү Кыргызстанга карап турат. Орто Азияда биринчи жолу бир президент кетип, кийинки президент шайлоо болуп атат да. Баарын кооптонгон. Анткени Кыргызстан ушуга чейин эл аралык аренада алган сый урматын жоготуп алышы мүмкүн. Неге таза эмес шайлоо өткөрсө. Ошон үчүн бардыгы ушуга кызыктар. Таза шайлоо өтүп, эл дагы ишенсе экен. Будан кийинки саясатчылар ошол элге барат да. Эгер эл өз чыныгы таза шайлоо болсо, эл чече турган болсо, элге бара турган нерсе бар. Ошон үчүн бул маселе эң жогору турат азыркы убакта бардык нерседенчи. Өкмөттү бекитүү учурунда дагы бир мына айрыкча ушул жаңы өкмөттү сындаган мына оппозициянын өкүлү катары сиздер дагы белгилеп кеттиңиздер. Бул өкмөт убактылуу болобу, өткөрүлүү учурда болобу, шайлоону өткөрүп берип башка алмашабы, же болбосо жанагы конституцияга жаңы өзгөртүүлөр күчүнөн киргенден кийин бул өкмөттүн тагдыры эмне болот деген суроолор берилди. Сиздер ушуларга жооп ала алдыңыздарбы? Мисалы азыркы бекитилген мына көптөгөн депутаттардын колдоосу менен бекитилген өкмөттүн иштөө мөөнөтү узак болот дегенге бир ишеним барбы же жокпу? Биринчиден бул өкмөттүн ишине мен ийгилик каалайм. Биз оппозиция конструктивдүү иштешкенге даярбыз. Бирок атка чү деп минген деле кыйшык алды. Өзлөрү технократпыз деп ат коюп алыптыр. Кыргызда бала төрөлгөндө бала өзүнө ат койбойт. Же атасы коет, же тарых коет, эч болбосо парламент коет да. Жана сиздин айтышыңызга мен өтө күмөн санайм. Себеби парламент 6 фракциядан турган менен, иш жүзүндө бул өкмөт бир эле партиянын өкмөтү. Андай өкмөт узакка тура албайт. Эмне үчүн базарда эң арзан, эң сапаттуу товар тандап алганга кардардын мүмкүнчүлүгү бар. Себеби конкуренция. Саясатта да бир адам тандабай, мейли жаш болсун, 40-ка чейингилер тандайлы. Мейли биз оппозиция, биз да кийлигишпейли. Калган 5 фракция тандаса, мындан да күчтүү министрлер, мындан да күчтүү программа, мындан да узакка жашай турган өкмөт келмек да. Тилекке каршы бул бир адам тандаган бир кишинин өкмөтү болуп калды. Даже менин билишимче, ошол башкаруучу фракцияны мен сыйлайм, алар менен жакшы иштешем. Ичинде да мындай праймериз атаандаштык критерий тандалган жок. Андай болбосо биз эмне үчүн парламентаризм тандадык? Парламентаризм тандаган деген негизги себеби Кыргызстанда башкарып турган өкмөттү парламент тандаш керек. Ошого элдин ишеним алып келген фракция тандаш керек. Ал болгон жок да.
Ошон үчүн сиз айткан суроого мен күмөн санап карайм. Бүт вице премьерлердин баарын тааныйм. Алар өз ишинде Абдыгулов улуттук банкта, Зилалиев энергетика жана өндүрүш комитетинде көп чатактарды басып жакшы иш алып барышты. Жакшы иштеп аткан жерден алаксытып биз азыр Кыргызстанда вице премьерлик функция эч жакта жакшы жагынан көрүнгөн эмес. Реформа кылган эмес. Баары эле көбүнчөсү кызматтан кеткен да. Ошол жака алып барганы тескерисинче өсүп келе жаткан кыргыздын жаштарынын, балдарынын, жигиттеринин канатын кайрып алган жокпузбу деп ойлойм да. Ошол жаңы премьер-министрдин командасы түзүлүп, программасын сунуштаганга чейин негизи ага каршы кара пиар дагы күчтүү болду. Мисалы, бул адам кандай эле тажрыйбасы бар беле, кандай жетишкендиктери бар эле деп мурдагысын чукуп, ошол балким бир ошол жаңы премьер-министр дайындалбай калабы, ага тоскоолдук болобу дегендей бир аракет болду окшойт, маалымат айдыңында. Бирок андан сырткары да мына коллегаларыңыздардан ар түрдүү сындар айтылды. Ошого карабастан жаңы өкмөт эмнеге депутаттардын көпчүлүгүнүн колдоосун тапты деп ойлойсуз? Депутаттар негизинен мына шайлоо алдында туруктуу болсун деп шайлап беришти. Экинчиден айтты кээ бирлер, чүгүрө депутаттар биз аванс катары берип атабыз. Мына жаштар келди, иштеп көргүлө деп, мүмкүнчүлүк берели деп. Депутаттар эгер ошол кечеги айткан сөздөрүн башынан аткарбаса, ар убакта ал өкмөт кетиргенге акчыларды мүмкүнчүлүгү болот. Бирок ошол жанагы эле өкмөттүн туруктуулугу жөнүндө сөз болуп атат. Жанагы долбоордо дагы ошондой эле жанагы Кыргызстандын өнүктүрүү стратегиясында дагы 2020-2040 жылдар деген бир узак мөөнөттүү даталар айтылып атат. Бирок бул өкмөт канча жылга чейин иштеши ыктымал? 2020 жылга чейин ушул өкмөт кармалып турууга мындай мүмкүнчүлүгү барбы сиздин баарыңызда? Өзүнүн ишине жараша, эгер элдин турмушун жакшыртып, коррупция менен күрөшүп, бюджет толтурса иштейт. Анан иштей албаса, ал стабилдик болобу, болбой кетириш керек анда өкмөттү. Ал сөзсүз эле ушунча жылга чейин иштейт деген эч кимге гарантия жок. Ал өзүнүн ишине жараша 3 ай, 6 айдан кийин мисалы үчүн кечеги айткан сөздөрүн сурайт ошо депутаттар эле. Мына шайланып атканда мына сөздү бердиң эле, мынаны кылдың, эмнесин аткардың, эмнесин аткарбадың. Аткарбаса ачык эле айтат, сен иштей албай атасың, кет деп. Кандай өкмөт келбесин, анын эң биринчи максаты элдин жашоо турмушун жакшыртуу, оңдоо. Мисалы ошол программанын ичинен жаңы премьер-министрдин, өкмөт мүчөлөрүнүн убадаларынан сиздер ошол оңолуунун жышаанын байкай алдыңыздарбы? Ооба, мен бизди сүйүндүргөн, эми үмүт бергени ушул жердеги көп нерсени автоматташтырып атат да. Баягы коопсуз шаар, мына Бишкек менен Ош шаарына өзү мойнуна алды. Мен 2-3 жылда акылдуу шаар киргизем деп. Бул мындай караганда мындай бир чоң кадам да. Эгер өзүм мойнуна алып, мен ушуну кылам деп атат. Ошол эле ачык асман саясатын карайм деп атат. Билим берүү тармагында мектептерде англис тилин көбөйтөбүз деп атат. Бул эгер биз деле ал сөзүн алдык, бирок эми сурайбыз буну. Ошон үчүн ушул нерселер, жакшы нерселер бар, эми аткаруу жолунда калды да. 25 августтагы жогорку кеңештин кезектisiz жыйынында жаңы өкмөт башчыга, өкмөт мүчөлөрүнө көптөгөн сунуштар, ошону менен бирге айрым сындар да айтылып кетти. Ошолордун айрымдарына көңүл бурсак. 40 кадамдын бир 20 кадамы Кыргызстанды мүдүрүлтө турган кадамдар да. Уялбай эле Сооронбай Жээнбековдун программасында айыл чарбасы боюнча жакшы сөздөр бар болчу. Темир Салиевдин программасында бизнес ишкерлер менен иштөө боюнча жакшы жактайлар бар болчу. Бабановдун программасында бир 15 реалдуу улуттук долбоор бар болчу. Ошону да албайсызбы? Ушул жерде сиз жанагы 40 кадамды өтө катуу сындадыңыз. Андан сырткары бул эми башкаларга көрсөтпөй эле кой, уят болосуң дегендей бир эмоционалдуу да сөздөр айтылып кетти. Бирок ошолордун баардыгы эмнеге негизделип айтылды? Сиз ошол жерден отуруп эле программанын баягы аталышын карап эле жанагындай сын айтып атасызбы, же бир кандайдыр бир сизде да бир жүйөлөр барбы? Биринчиден ушул программада өкмөт өзүнө тиешеси жок функцияларды алып алган. Мисалы үчүн 8-чи кадамында айтып атат. Биз соттордон келе турган, сотторго байланыштуу арыз муңдарды азайтабыз деп. Эми өкмөттүн сотко ал жетеби? Биз басма сөз эркиндигине болгон эркиндикти көбөйтөбүз дейт. Азыркы 3 айда, акыркы 3 айда болду да. Кыргызстанда басма сөзгө чабуул, эбегейсиз журналисттердин үйлөрүн арестке коюп, 20-30 миллион сомдон штраф салып, телеканалды жапкан Кыргызстанда болгон эмес да. Аны эмне кылып отурушту? Ушулар эле отурбоду эле бийликте, эмне кылып отурушту? Моралдык суроо туулат да. Андан мурун мен 4 суроого жооп алып турам ушул өкмөткө суроо берейин деген. Биринчи, Орто Азияда андай болгон эмес. 14-жылы мына биз депутаттар бекиттик эле, Бишкек Кара-Балта жолуна 100 миллион доллар акча бөлүнгөн. Анын 60 миллион долларды грант бекер.
40 миллион доллары 40 жылға ұзартылған өте жеңілдетілген кредит. Быйыл бүтүш керек эле. 3 жылга баштай элекпиз. Бөлөк жактан акча сурап кереги жок. Бар акчаны жумшай албай атпайбы? Ошол адамдар кайра бейкип атпайбы? Экинчи минтип жазып атат, 12-нчи кадамында болуш керек. Кыргызстанда темир жол ташууларды 20%-ка көбөйтөм дейт. Көбөйтпөй эле коюңуз. Кыргыздын акчасын Кыргызстанда калтырыңыз. Кыргызстанга жыгач, мазут ташыгандар Казакстандан түшүрүп калып, анан Кыргызстанга алып келип атышат. Ошол министр ошол келишимге кол койгон. Бир даже сөгүш алган жок. А 100 миллион доллар кыргызстандыктар акчаны Казакстан бизнесе төлөдү. Ошолордун бирөөсү да жаза албай атпайбы? Айын үчүн Кумтөрдүн акчасы 6,5% түшүп кетти. Ушул өкмөт турган кезинде. Ким жооп берет? Ошол коопсуз шаарды чечемдеп атат. А биз аны Грузия менен тең баштап атык беле 2012-жылы. Ошол сот узалып атып 5 жыл болду. Коопсуз шаар. А Текебаевдин сотун 2 айда бүтүрүштү го. Мамлекет үчүн күйсөң коопсуз шаардын сотун 2 айда бүтүр дагы жаңы тендер койду. Биз мамлекет үчүн күйгөндө сотту 6 жылга созобуз. А жеке саясатчыларды үс алганда 2 айда бүтүрүп атпайбызбы? А сиз айткан 40 долбоорго мен 5-6 тонна токтолоюн. Бул астрономиялык цифралар. Бюджет бул консервативдүү документ. Жылына өзгөрсө 5-7, эң жакшы учурда 13 миллиардга сомго бюджетибиз көбөйөт. Элестетсеңиз, биздин бюджет 166 миллиард сом. Ошо дагы толобу толбойбу арсар. Бул өкмөт айтып атат, мугалимдердин айлыгын 50%-ке көбөйтөм дейт. Биздин билим берүүнүн бюджети 26 миллиард 326 миллион сом. 13 миллиардты кайдан табат бул өкмөт? Же пенсияны 2 эсе көбөйтөм дейт. Пенсиялык фонд 50 миллиард. Дагы 50 миллиардты кайдан табат? Анан ушунчалык анализ жок. Минтип атат, биз бизнес доингде Кыргызстанды эң алдыңкы 30 өлкөгө кошобуз деп атат. Темиров Сариев премьер-министр кезинде биз 12-нчи орунда болчубуз. 12-нчи орунда болчубуз. Анан энергетикалык конкуренцияда биз 27-нчи орундабыз. Булар айтып атат, эң алдыңкы орундарга кошобуз деп. Реалдуу эмес. Мен мындай документтердин далайын окуп жүргөм. Эң негизгиси элди, анан эл шайланган депутаттарды алдабаш керек да. Анан келелек жабаттап алдап аткан адамдардан эмнени күтсө болот? Мен ошого баягы өзүмдүн пикиримди билгистим да. Бирок мына ушул сиздин суроолоруңузга премьер-министр өзү жооп бергендей болду. Анын бардыгы жанагы көмүскө экономикадан ошону ачыкка чыгарып, көмүскө акча каражаттарды сыртка чыгарабыз. Ошондой эле жана таможня, салык тарабындагы коррупцияны көмүскө, чөнтөккө, сол чөнтөккө кетип аткан акчаларды ачыкка чыгарабыз. Таза иштейбиз дегендей бир убадалар болбодубу? Анан эми мисалы ошолор ишке ашырыла элек деле буларды баягы силер иштей албайсыңар, силерде эч кандай духуңар жок, анан кийин муну кыла албайсыңар деп жаш кадрларды мына сиз өзүңүз көп жылдардан бери айтып жүрөсүз да, жаш жаңы муун келиш керек деп. Жаңы муун келгенде, анан эмнеге алардын мындай кайра ошол жана духун түшүрүп, кайра артка тартыш керек. Балким аларды колдой турган да жактар бардыр. Сиз айтып бериңиз, колдой турган жагы болсо, кайсы жерин колдойсуз? Ошол таза бир башкаруучулардын муунун түзүү, таза башкаруу, мурдагыдай коррупцияга мындай мамлекеттин таза деген кимисинде справка? Мамлекеттин казынасына кол салбай иштейли деген бир ошондой бир эме менен келбеди, үмүт менен, туурабы? Азыр мына эки кеңешчисин алдым. Социалдык секторда жакшы талкуу болуп атат. Талант Султанов, Эсен Момукулов. Мен экөөнү да тааныйм. Экөө менен да байланыштарым бар. Өнүккөн мамлекеттердин кандай жол менен өнүккөн жолдорун билет. Көз карашы бар, прогрессивдүү ойлогон балдар. Азыр мына дагы Дүниөлүк банкта иштеген биз кыргыз жигитибизди финанс тармагына алып келем деп атат. Анан мен ойлойм, президенттик шайлоодон кийин дагы бул өкмөттү жаңыртат. Алып келет, анткени биз азыр коалициялык болот эгер президенттик шайлоо бүткөндөн кийин тынч өтсө, бул өкмөт дагы жаңыралып, дагы жаңы иштер менен алек болуп, бир өзгөртүү киргизет деген үмүт бар да. Анткени азыр эл деле, депутаттар деле эгер жөн эле келип отура берсе, ага менен иштей албайт. Сөз бир кадам кылып, бир элге жаңылышка, бир жаңылыктарды алып кирбесе, иштеш кыйын болот. Мына бул жерде Каныбек Кабашевич да жанагы айтып кетпедиби? Тиги ошо бир эле партиянын бир бийлиги болуп баратат. Ушул өкмөттү тандаганда башка фракциялар менен, башка саясий топтор менен эсептешкен жок деп. Чынында эле Кыргызстан алдыга жылыш үчүн башка дагы Кыргызстандагы ошол саясий топтор менен, оппозициялык саясатчылар менен, күчтөр менен эсептешиши керекпи? Же чынында ушундай бир жаш
кадрларга өзүнчө команда түзүп эки жакты кылчактабай иштегенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Сөз эсептеш керек. Бул жерде ошо фракциялардын өздөрүнүн ролу да. Өздөрү унчукпай отура берсе эсептешпейт. Өз таламын талаш керек ар бир фракциячы. Өзүнүн ошондой күчтүү жаштарын таап туруп, мына биздин фракциядан мына күчтүү жаш таза кадр койгула деп, ошо менен өзүн эле көрсөтүш керек. Ошо маданиятка жете албай атабыз да бизчи. Фракциялардын өзүндө жоопкерчилиги өзүндө болуш керек да. Алар анан ошол тармакты мисалы үчүн элди карап туруп, бул тармакта ушул партиянын адамы экен деп ошол партияга баа бериш керек да. Ошого чыгышыбыз керек. Бул биз эми келип атабыз бул нерсе. Менимче секин ушуга өтөбүз. Ал эми жанагы технократ деген мүнөздөмө бул баягы премьер-министр өлкөдөгү саясий бир процесстерге аралашпайм. Мен жөн гана ушул экономиканы көтөрүүгө иштейм, элдин жашоо турмушун жакшыртууга иштеймин. Биз иштеген гана бир кадрлар болобуз, иштеген гана министрлер кабинети болобуз дегендей бир тиги маалымат берди окшойт өздөрүнө. Сиз эмне деп ойлойсуз? Чын эле Кыргызстанда мисалы парламентаризмди күчтөнтөлү деп атабыз. Премьер-министрге жаңы бир ыйгар муктарды берели, мурдагыдай бир көз каранды болбосун, өзүнчө иштесин дегендей бир аракеттер болуп атат. Ушундай маалда премьер-министрдин кайра ушундай айтып атканы бул артка кетенчиктөө эмеспи? Жок, кетенчиктөө эмес, чындап эле өкмөт өзүнүн ошол чарбачылык иши менен алектениш керек да. Ал алып ошол экономиканы көтөрүш керек, бюджетти көтөрүш керек, анан айым саясат жогорку кеңеште болуш керек негизи ал. Мен ойлойм, туура эле кабыл алды, технократ болсо ошо техникалык иштер менен биз саясаттан алысыраак болуп, ошо элдин экономикалык жактан көтөрүү жагын карайбыз. Ал эми мыйзамдык жактан алганда кандай болуп калат? Мисалы, ушул жылдын соңунда жанагы былтыркы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөр күчүнө кирип, премьер-министрге кошумча дагы ыйгар муктар берилип калат да. Ошол учурда кандай болуш керек деп ойлойсуз? Премьер-министрди кайрадан мисалы бекитебиз, кайрадан колдоп беребиз дегендей айрым сөздөр айтылып кетти. Бул эмнени билдирет? Биринчиден, ал президенттик шайлоого байланыштуу. Мүмкүн жаңы шайланган президент ким болорун билбейбиз. Ал кайсы премьер-министр иштегиси келет, кайсы лидер фракцияга ишеним тапшырат өкмөттү төптөө боюнча. Мүмкүн коалиция көбөйбү, аны убакыт көрсөтөт да, убакыт көрсөтөт. Биз жаш деп айтып атабыз да. Бул иллюзия калтырбаш керек. Акыркы парламентаризм тарыхында эң жаш парламент биз келдик. Биздеги депутаттардын орточо жашы 44 жаш. Кыргыз тарыхында мындай болгон эмес. Бирок ошо жаш парламентаризм реформа жасадыбы дүйнөдө? Кыргызстанда парламенттин канатын кырккан ушу парламент болду да, референдум кол коюп бердик да. Жаштар эмес, реформаторлор жасайт. Каха Бендукудзе реформаны баштаганда жашы 60-тан өтүп калган. Тажрыйбалуу. Бир адам эстердин тарыхында, Каха Бендукудзе деген интеллектуал, фанатик, бир Грузияны азыр Европанын өлкөлөрүнө 3 жылда теңеп салды да. Ошон үчүн жаштар келиш керек, бурага тажрыйба керек да. Эң тажрыйба бул жаш адам болуш өзүнчө, бирок жаш мамлекеттик кызматкер болуш керек. Бул өзүнчө да. Мисалы үчүн жана Тазагом бул идея катары жакшы. Бирок ошого жетиш үчүн Шаймиев Миртемир 15 жыл өмүрүн коротуп, ал үзүрүн көргөн жок. Азыркы Миниханов келгенде результатын берип баштады да. Ал 15 жыл илгери Татарстандын министрлерин акча төлөп Сингапурдан окуткан. Аны ошолор, биз электрондук өкмөткө баары болушубуз керек экен деп 20 жылдан келди да. Биз ал кыялды ишке ашырыш үчүн Тазагомду биринчи ошондой техникалык мүмкүнчүлүктөр барбы? Жок. Экинчи кадрлык мүмкүнчүлүктөр барбы? Жок. Үчүнчү финансылык мүмкүнчүлүктөр барбы? Жок. Төртүнчү автоматизация деген бул адамдарды кыскартуу. Могу жерде 3 оператор тартпайт, 1 оператор тартуу. Калган 2 операторго кантип кызматтап бересиң? Бул социалдык чоң протест жаратат. Биздин орточо мамлекеттик кызматта 60 миңдей адам иштейт. 10%га кызматтан кетирсеңиз 6 миң адам эртең сыртка чыгып калат. Аларды социалдык адаптацияга, жаңы кредит алып бизнес ачканга даярбы? Даяр эмеспиз да. Ошон үчүн келе элек жатып элди алдоо бул саясатта да, кыргызчылыкта да, мусулманчылыкта да бул чоң күнөө болуп кетет. Бизге реалдуу цифралар керек. Бюджет деген 3 нерседен турат. Реалдуу иш-чара, конкуренттүү цифра, конкуренттүү акча ишке ошол эле керек. Жанагы биз 4,5 саат талкуулаганда андай сөздөр негизин түскөн жок да. Негизи сиз айтканды аткарам, сиз суранганды аткарам, сиз дегенди аткарам деп. Мындай болбош керек. Себеби биз ошондо сезе билдик, тажрыйбасы жок адам келгендигин да. Бул өкүнүчтүү. Себеби мурунку премьер-министр мисалы үчүн губернатор болуп иштеген да. Жанагы 4төө келди, премьер-министр, биринчи орун басар, дагы экөө. Бирөө дагы региондо иштеген эмес да. Кыргызстан Бишкек шаары менен Ак үйдөн гана турбайт. Кыргызстан 7 областтан турат. 40 канча райондон турат. 300 канча айыл өкмөтүнөн турат да.
ошо айыл өкмөтүн кыдырбаган адамдар кантип айылдын духун, жердеги проблеманы сезе билет да. А ошолор кантип реформа кылат? Кеп ошондо болот атпайбы? Баары менен сыйбыз, бирок аларды мен мактайын, мени алар мактасын, андан экономика өсүп кетпейт да. Экономика ушундай талаш тартышты идеялар жаралат. Ошол конструктивдүү сын пикирди туура алып, ошол идеяны алып жүрүүчү адам менен кызматташсаң, ошонун мыйзамын колдосоң, законун колдосоң, ошол ишке ашып кетсе болот да. Бирибизди сен жакшы, мен жакшы дегенден экономика өсүп кетпейт. Чындыгында эле мына Абдувахап мырза буга чейинки премьер-министр Сооронбай Жээнбеков деле мындай технократ өкмөт болду деп айтсак болчу да. Себеби дегенде ал дагы саясатка аралашпастан өзүнүн чарбасын аткарды, сиздердин баягы жогорку баага татыды, экономикалык кайсы бир деңгээлде өсүштөрдү жасаптыр. Мына жаз айында, май айында отчет бергенде айтылбадыбы? Анан Сооронбай Жээнбеков мынакей жөнөкөй айылдагы жетекчиден баштап бүт бардык ошол мамлекеттик кызматтын тепкичтеринен өтүп анан келген премьер-министр болду. Мына андан кийинки премьер-министр, министрлер, мына экономика министри 30 жаштагы жигит. Ушулардын тажрыйбасы тууралуу сиздер ойлонуп суроо бердиңиздерби? Эми суроо бердик, ал экономика министри боюнча дагы башкаларынча, булардын ошол азыркы жактан менеджерлик сапаттары бар, ушул жакта иштей алат деп жооп берди. Эми биз убакыт беребиз, карап көрөбүз кандай иштейт, эмне кылат. Алар менен ар убакта биздин алардан сурап алганы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Негизи ушундай тажрыйбасы жок эле, бирок билимдүү, таза жаш кадрларды бийликке, өкмөткө алып келип мамлекетти өнүктүрүүдө бир кандайдыр бир кескин секирик жасаган мисалдар барбы дүйнөдө сиздин багыңызда? Ошол эле Грузияда деле мисалы үчүн Саакашвили келгенде ошол Америкада, Европада окуп аткан жаштарды алып келген, 30-35 жаштарды. Алар деле ошол бүтүп эле ошол жактан университетте бүтүп ошол иштеп аткандарчы. Алар элди аралап эле, эл мындай жөнөкөй кызматтарды басып өтпөгөн да. Грузиянын тажрыйбасын карап көрсөкчү. Мен ойлойм, азыр деле бизде ошондой мүмкүнчүлүк бар. Эгер мына жаштар келип атат, дагы келет деген үмүт бар. Оңдосо болот да. Менде ошондой ишенич бар, мисалы үчүн. Ошондой күчтүү сөзсүз эле айыл өкмөт аким болуп, анан губернатор болуп келиш ал шарт эмес. Азыркы убакта заман башка болуп атат азыр. Мен ойлойм, ошо күчтүү университеттерде окуп, ошо өнүккөн мамлекеттердин тарыхын билип, алар көрүп, анан жакшы билими деңгээли бийик, интеллектуалдык деңгээли бийик болсо, эң башкысы жүрөгүндө ошол элге кызмат кылуу сезим болсо, ууру болбосо, элдин акысын жебесе, алар менен оңдоп кетсе болот. Мына маегибиздин башында сиз айтпадыңызбы, сындаганым менен Сапар Исаковдун мындай ишмердүүлүгүн, анын аракеттерин колдойм депчи. Эмнесин сиз колдойсуз? Жок, мен аракеттерин колдойм деген жок. Биз каршы добуш бердик. Биз булар менен конструктив иштешүүгө даярбыз атабыз. Оппозиция. Эгерде чын эле кыргыз эли үчүн керектүү мыйзам долбоорун алып келсе, же бюджетке сунуштарды алып келсе, же бир тармактарды реформа кылам десе, кыргыз эли үчүн пайдалуу болсо, ошо көзүбүз жетип турса, эмне үчүн колдобушубуз керек? Жана технократ деген бул термин Пиночет Чилиде президент болуп турганда, Чикагода окуп келген балдарды, Америкада окуп келген балдарды реформа кыласыңар деп жиберген. Мен саясий кепилдик берем. Силерди ишин кызматтан албайт. Бир эле кишишкенде силер реформа кыласыңар деп. Ошолор чын эле реформа кылган. Ошол чикагский ребята деп коет, ошондон пайда болгон термин да. Бирок алардын баары эмне үчүн технократтар эң негизги билимдери Манчестер университетин бүткөн техникалык билим болчу. Биздикин карасаң көбү гуманитарлар. Гуманитарлар келип технократтык реформа кылганын мен биринчи жолу атам. Россиянын тарыхында Гайдар премьер-министрдин милдетин аткаруучу болуп турганда чын эле бааларды либералдаштыруу, жеке менчикке өтүү боюнча чоң реформа кылган. Чоң реформа кылган. Россиядай килейген державада байлыкты, граждандык согуш жок бөлүштү да. Бул да реформа. Грузиядагы саясий кепилдикти берген Саакашвили болду. Негизги реформаны кылган атасы, идеологу ошо ишке ашырган, өмүрүн сайып коюп, кийин кайтыш болуп кетти. Бул Кахабендикузе. Бизге негизинен мамлекеттик кызматты реформалоо жагынан буяктан Сингапурдун варианты бизди көбүрөөк ынандырат. Мен жаштарга каршы эмесмин, бирок ошол жаш же өкмөттүк аппаратта, же губернатордун орун басары, же министрдин орун басары сөз жок бир тажрыйбада өсүп келиш керек да. Билим бул жакшы, бирок Гарвардтагы билим менен ноокаттагы айыл өкмөтүндөгү абал такыр экөөлөк да. Такыр экөөлөк да. Биз экөөнү синтез кылышыбыз керек да. Айылдагы проблеманы чечиш үчүн сен эл аралык тажрыйбаны пайдалан. Билим бул бүгүнкү күндө Кыргызстандын таянып турган күчү. Бирок тажрыйбаң болбосоң, ал билимиңди эчтеге жарабай калат. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүз ушуну менен жыйынтыкталды. Студиябыздын коноктору депутаттар Абдувахап Нурбаев жана Каныбек Иманалиев болду. Саламатта калыңыздар.